Мен аты жөнүм Аскарова Эльмира Исраиловна, Баткен областындагы Кадамжай районунун Орозбеков айыл өкмөтүнүн жашоочусу болом. Бүгүнкү күндө Орозбеков айыл өкмөтүндө башчынын орун басары болуп эмгектенемин. Өзүмдүн негизги кесибим мугалим. Мугалимдик кесипте мен 23 жыл эмгектендим. Андан кийинки дагы бир кошумча кесибим бул финансист. Бул тармакта эмгектенбегеним менен, бирок өзүмдүн турмушумда же болбосом депутат болуп иштегенде жергиликтүү кеңеште ошол туруктуу бюджет комиссиясында төрайым болуп иштегеним менен айкындалдым. Мен бул тренингти башынан эле силер сунуштаганда өтө күткөнмүн, бирок ошол жумуштарга байланыштуу бүгүнкү кезектеги тренингке душар болуп азыр келип отурам. Биринчиден силерге ыраазычылык билдирем. Мен бул тренингте ошол аялдардын коомдогу орду, ошон менен бирге аялдардын айылдагы эле эмес, шаардагы аялдардын имиджин көтөргүм келет. Мисалы үчүн биз азыр кээ бир мезгилде элдер айтат да, айылдагы айымдар өзүнүн ордуну таба алышпайт, же болбосо кийинүү этикасыны, маданиятты, сүйлөөнү билишпейт деген сөздөр менен кээ бир мезгилдерде биз аялдар арасында эле эмес, бизди коргоп турган ошол эркек жарандарыбыздын арасында да кандайдыр бир терс сөздөргө же болбосо ой пикирлерге душар болобуз. Мен ушул тренингтен көптү үйрөнөм деп атам. Себеби программаны карап чыктым. Ушул массалык маалымат каражаттары да кантип иштеш керек, алар менен кантип мамиле кылыш керек, эфирге чыкканда кандай сүйлөш керек, ошол өзүмдө бар билимдерди кайра толуктап, өзүмдүн айылымдагы аялдар менен иштегенге мүмкүнчүлүк аламын деп турамын.